Bir кезде стендап чаккан кулдагы өнөр болчу. Бүгүн ал миллиард алып келген, Голливудга жол ачкан, дүйнөлүк индустрияга айланган жан. Стендаптын күчү ушунда. Сахнага бир эле адам чыгат. Бирок туура сөз менен бүтүндөй залды өзүнө каратат. АКШда бул жанр өзгөчө күч алды. Клубдар, телекөрсөтүү, гастролдор баары стендапты өстүрдү. 70-жылдары Нью-Йорк менен Лос-Анджелестеги клубдар жаны муун үчүн чоң мектеп болду. Андан кийин чоң акча келди. Джерри Сайнфелдин байлыгы Forbes боюнча 1 миллиард 100 миллион долларга жеткен. Ал эми 2024-жылы дүйнөдөгү эң ири 10 комедия туру дээрлик 400 миллион доллар чогулткан. Стендап стримингдер үчүн дастуроо талаптагы жанрга айланды. Netflix жыл сайын жаңы спешалдерге акча салып атат. Демек бүгүн кудул сахнада эле эмес, экранда да чоң күчкө айланды. Бул жанр көптөрдү киного алып чыкты. Джим Керри дегенде стендап менен таанылган. Робин Уильямс, Стив Мартин, Крис Рок сыяктуу аттар да сахнадан чоң экранга өткөн. Луис Сикей болсо америкалык стендаптын эң таасирдүү, эң талаштуу ысымдарынын бири болуп калды. Ошон үчүн стендап кийин бизде да жайылды. Ал көчүрмө бойдон калган жок, биздин тилге кирди. Стендап күлкү гана эмес, бул доордун кагышын кармаган өнөр.